Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum такси жамааты. Бүгін мына насип қылса бірінші жолы жұмышқа шығып атабыз Қырғызстаннан келіп. Көптен бері такси қылбай, 4 ай, 3 ай болды. Таксиге шыға элекмин. Бірінші сменеге шығып атам жигиттер бүгін. Қанша иштейм, қандай болот силерге бир көрсөтөйүн. Москвада қандай отат такси, Яндексте иштесе болобу, заказ барбы, кейф барбы, ошолор полный көрсөтүп кетейин туғандар. Кыргызстанда Матиз айдап, Москвада келіп, Toyota Camry айдап. Конечно, Toyota Camry Матизден кейін вообще башкача болот. Кондиционер жагып коюп, жумушка иштейсиң го. Машина туғандар, машина даяр, мойканы кылып койгом. Саат кечирак чыгып атам бүгүн жумушка. Кечирак жумушка чыгып атам. Насибинче иштейбиз, канча иштейм, эмне болот, бар жокту силерге көрсөтүп кетейин туғандар, канча иштешим. Москвада погода бүгүн чото мощно карагыла. Өтө атмосфера четко бомба мощно болот. Так, жигиттер. Бисмиллах деп кондиционерди жандырып койгом жигиттер. Кондиционерди жандырып, машинаны даяр кылып, линадан жигиттер, линадан бүгүн өтө мына карагыла кайсыл жерден мен. Мына Райминский жактанмын туғандар. Ушул жактан жумушты баштап атам. Биринчи заказды ушул жактан алып, линага чыгып койройн. Паделаны басып койдум, центр жакка кетип калалы туғандар. Машинаны айтып өтүп кетейин туғандар. Машина Toyota Camry 70 кузов, пробег 297 000, заправка жарым бак бар, магнитофон иштейт, кондиционер жагып койгом. Бүгүн такой погода нормально эле болот. Бизде Москвада саат 7-ден 14 мүнөт өттү жигиттер. Салон кожаный, кожа рожа, ушундай. Аркада эле кожа. Өлчү бар жолу даяр туғандар. Комфорт плюста зарядка болуш керек обязательно. Зарядканы коюп, жумушты баштайлы. Биринчи заказды күтүп атам эми. Раминскийден чото вряд ли бул жактан центрге комфорт деле жагып койгом. Комфорт плюс. Приоритетти айтып өтүп кетейин туғандар. Кече бир заказ кылып койдум эле, мына 840 сом. Приоритет аттестациядан өтүп койдум жигиттер, мына. Көрүп атасыңарбы? Аттестация плюс 10 дейт. Ошондо приоритетим кандай болот? Плюс 55. Ушул менин телефонум баракелли телефон болду жигиттер. Көптөн бери ушул телефонду иштетем Яндексте. Көптөн бери иштетем. Кандай телефон мына? Infinix ошондой, короче, мына көрүп алгыла да. Ушундай телефон. Көптөн бери ушул телефонду иштетем. Приложение деле өзгөрүп кетти жигиттер, мына карагыла. Менде бая көптөн бери иштебей бронза, рейтинг 4.91 болуп калыптыр. Тариф только комфорт плюс го, комфортты жакпапмын. Мына кече иштегем жигиттер. Кече иштеп 2,5 миң канча, мына силерге по факту көрсөтүп коеюн. 2,5 миң иштептим 5 заказ менен. Мына 2,5 миң болсо, ошондо, например, мына заказ 529 сом болду. Ошондо полный комиссия карагыла. Комиссия Яндекс 138 сом алыптыр, партнер 8 сом алыптыр, удержание в учет уплата налогов 21 сом алыптыр. Ошондо 530 сомдон мага 367 сом калыптыр жигиттер. 15 май кичине чыгып иштеп көргөм. Эми силерге мен видео тартып көрсөтүп коеюн деп атам. Ошого биринчи Москвада биринчи видеом да бул эми. Бая таксиде иштеш, такси видео роликтер. Москвада видео салгандар, Москвада тартышты күтүп аткандар, шаха тезирээк барып тарт дегендер лайктардан басып, комментарий жазып койгула, канал катталып. Заказ күтөлү, көп сүйлөбөйүн, кетти, жумушту баштайлы. Комфорт плюс менен 1,20 заказ берип калды го туғандар, болуп кеттим. Комфорт Москва, Ярославский шоссе, кайсыл бу, вокзал бу? 61 километр, 58 минутта жигиттер. Блин. Заказ отменен. Заказ отменен. Өлді ғой.
эми ушундай эм болуп турат. Кийинки заказ күтөбүз. Такси жамааты, силерге айтып өтүп кетейин. Таксопарк эксперт көптөн бери ушул таксопарк менен иштеп атам. Таксопарктын услугасы 2% болбосо ар бир заказдан 4 сом, либо күнүнө 55 сомдон. Услуганы өзүңүз выбирать этесиз жигиттер. Анан таксопаркта иштесеңиз, ушул таксопаркта подключение болуп, досуңузду алып келсеңиз, per видео друга ошондой бонус бар. Сиздин балансыңызга 1000 сом салып берет. Таксопарктын номерин экранда калтырып коем жигиттер, WhatsApp'тан жазып, ушул таксопарк менен чогуу иштегиле. Мен деле ушул таксопарк менен көптөн иштешип келип атам. Таксопарк нормально эле. Кеттик. Мына заказды карагыла, туугандар, Реминскийден комфорт менен 88 километр, 1,5 саат. Аэропорт Шереметьево 1 коэффициент менен. Вообще болуп кетти. Кеттик туугандар, тезирээк барады. Тезирээк айдайлы. Өтө болуп кетти жигиттер. Бисмилла деп. Потому что мындай заказ дайым чыкпайт. Шереметьево канча болот дейсиңер? 1,5 саатты таштайт экен. Evet tuğanlar, Şeremet'ten zakaz alıp geldim. 43 minut. 2334 son. Жақшы сен, а? Сонун сен oldu. Ne? Koeffisient canı otağı. Ne deydi? Oho, 1,5 canı otağı eken tuğanlar. 1,5 bolup kalıptır sentrde. Sentrde koeffisient жақшы. Ушу орустар жетим Москвада ысык болуп кетпесин да, сразу чечинип алат да. Курсак ооруп кетет да булар чечингениндечи. Такси. Биздин таксиден түшүп атат мына. Түшпөйсүнбү эми? Мына карагыла. Буларга кичине ысык жалбатка алып барып койсоң, эмне болот экен, а? 40 градуста жалбатка таштап койсоң. Не вообще чечинип алса керек булар. Адам слишком көп по Москвада, центрде. Адам көп кутугандар. Не бүгүн кандайдыр майрамбы дейм да. Бир жерге токтойн жигиттер. Токтоп, чото сеналар мага жагып атат Москванын сеналары жигиттер. Эле мына Кыргызстанда кичине иштедим го видео тартайын деп. Ошого башкача болтам. 2 заказ менен 4000 кылып койдум да туугандар. Комиссиядан сырткары 4000. Сонун эмеспи жигиттер? 2 заказ менен 4000. Можно го? Жакшы болуп кетти. Кеттик. Мына жер өтө сонун жерде туугандар, өтө мына красивый жерде карагыла. Тиякта Москва Сити көрүнөт жигиттер мына. Көрүнүп атабы? Өтө сонун жерде ушул жигиттер. Москвада. Бәрі Москвада. Мына карагыла, Москва Сити мына. Можно. Биз болсо иштеп жүрөбүз. 2 заказ менен 4000 жигиттер. Жалбатта 2 заказ менен 40 сом болот. Москва.
мына курсак ооруп калды. Бирнерсе жеп койдум окшойт да коймойм. Анан жигиттер силерден сураган каналга катталып, мындай каналды башка мындай такси группаларын бөлүшүп, лайктардан басып, силерден ушинтип колдоп коелу а жигиттер. Чоң рахмат жигиттер ушинтип колдогоңор үчүн. Жерде такси парковка жигиттер мына. Ушул жер такси парковка. Биздер токтошубуз керек да эми ушул жерге. Бир жерге токтош керек жигиттер. Место жок экен. Аварияны жагабыз. Кичине күтөбүз жигиттер. 2-3 мүнөт күтөбүз. Азыр бир такси чыгып кетсе сразу парковкага алабыз. Мына жерде кичине эс албаймбы? Жерден бирем такси кетпейт коюп, барды туруп алган. Иш кызып атат, центрде 1,5 коэффициент жанып атат, бардыгы таксистер парковкада турат. Чото место бошоп атат го жигиттер. Мен подписчиктерим, мени колдогондор силер бар болгула. Силер бар, биз жүрөбүз да жигиттер. Ошентип видео тартып коюп, элдин кызматында элге пайдабыз тийип. Силер бар болгула жигиттер, туугандар, эжелер, акалар, үкелер, баардыгыңарга чоң салам туугандар. Биз Москвага келип алып, мына иштеп, кайта жүрөбүз. Ошол таксиде туугандар, башка не жумуш кылабыз. Биз ушул таксибиз да. Мен ушул такси менен YouTubeга чыкты, мен такси менен видео тартам да, эми башка не тартам туугандар. Ушундай болуп атты. Силер бар болгула. Силер бар, мен ушинтип жүрөм. Чоң рахмат силерге колдоп аткандарга. Красавчик. Место бошоп атат бул жерде. Не кылсам, а? Кетпек экен эч ким. Глубже дыши, крепче держись, мы те две души, что вечно бежим, мы вечно горим, жжем эту жизнь. Жигиттер, заказды алдым, парковкада отуруп, кичине эс алып, кичине парковкада эс алып, заказды алдык. Comfort Plus 1.32 коэффициент менен. Центрде коэффициент жинди жанып атат жигиттер. 3 заказ менен 4000. Жинди жанып атат, Жетип, клиент ушундай да, клиенттер орустар. Во дворге кирип атып, мына парковка жокта карагыла полный забито. Не дай бог сюда бул жака скорый, пожарный кире албайт жигиттер. Одинцового келдим. 30 минут. Жарым саат. 1583 сом. Линадан чыгып койдум. Короче, ар бир заказ кылганда өзү линадан чыгып атам. Жигиттер, Одинцоводан новый Арбатка алып келдим. Өтө сонун. 25 мүнөт алып келдим. Новый Арбат деле өтө красивый да. Мына карагыла. 1049 сом, короче. По делам менен келдим. Центрде жинди коэффициент жанып атат жигиттер. Ошого по деламды центрге коюп келдим. Новый Арбат жигиттер. Ух блин. Comfort Plus алдым жигиттер. Жарым саат. 1271 сом. Жарым саат. Comfort Plus. Жакшы эле болот, нормально эле. Но деген жери бар туугандар, азыр айтып берем. Короче, коэффициент Москвада мына серьезный айтканда, короче, домой жагып алдым да туугандар. Коэффициент жинди жанып атат Москвада мына. Бир көрүп байкап койгулачы. Жинди жанып атат жигиттер. Но деген жери бар, силерге айтып берейин. Короче, туугандар, жумуш түгөттүм, үйгө кетип атам. Үйгө барып эсти алабыз.
7000 иштеппин, доход нормально эле деп ойлойм. Болушунча иштедим. Өзү кечинде чыгам, саат 7:30-8-де чыгып, шашылбай, ойноп, күлүп иштеп коюпмун. Анан жигиттер мына чото Москвада көптөн бери такси кылбай, мына башым айланып, светофорлор көзүмө эките көрүнүп атат, Билбейм эмнеге андай болуп атат. Чото бир башкача болуп атам, көптөн бери Москвада такси кылбай. Эми биз баягы айылда жүрүп, кичине светофор жок, тарс айдайсың деп айдап, нери келип алсаң поправил алам. Мындай кичине кыйналат экенсиң. Мен да андай болбойт эле, чото өзгөчө бир башкача болуп, кыйналып атам да, ошого еще мына машинаны дагы коробкасы пинайт этип атат. Ошого эртең алып барып машинаны алмаштырып, дагы алмаштыра. Ошо алмаштырсаң жададым, туугандар. Машинаны аласың, барасың, алмаштырасың. Короче, өзгөчө бир проблема да машинаны алмаштырыш. Эми айла жок. Үйгө барып уктайынчы. Жетет. 7000 иштеппин. Кечинде чыгып саат мына 2-ге чейин. Нормальный. Сонун, туугандар, 7000. Жумуш башталып калыптыр, туугандар. Жумуш кичине башталып, уже иштесе болот. Мен Кыргызстанда балдар менен ошо Москвада иштеп жүргөндө айтып атты эле, иш жок, коэффициент жок, шака келбептир деп. Эми кичине кызып калыптыр. Кызып, уже коэффициенттер жанып, көкөрүп дейби. Ошондой. Такси жамааты баарыңарга ассаламу алейкум. Зорго сүйлөп атам. Сүйлөгөнү жылайна жок. Мындай серьезно. Кандайдыр тестостерон дейби, не дейт? Тестостерон калбады мындай. Энергия жок да, чото мындай сүйлөгөнү. Ошого үйгө барып, эс алып, эртең смело туруп мындай. Анан жумушка чыгабыз. Ассаламу алейкум, такси жамааты.